Арбаңыздар, назарыңыздарда чактыш көрсөтүүсү биз өткөн жылдагы ушул улуттук адабий турмуштагы айрым бир сынактар жөнүндө кеп кылалы деп атабыз. Ошон үчүн студияга чакырылган меймандарды тааныштырып өтөйүн. Мына менин жанымда Динара Акун кызы отурат. Кыргыз Республикасынын Илим, жогорку билим берүү жана инновациялар министрлигинин алдындагы интеллектуалдык менчик мамлекеттик фондунун баш кадиси. Андан кийин алыска Баткен облусунан келген белгилүү акыныбыз Абдилат Доров студияда. Даңк медалынын ээси, Кыргыз Республикасынын улуттук жазуучулар союзунун Баткен облусундагы бөлүмүнүн башчысы. Биз жогоруда айтып аткан сынактардын бири Самалык адабий сынагынын жеңүүчүсү Сезим Алмазбек кызы отурат. Жаш акындардын бири. Андан кийин Калыстар тобунун жетекчиси Толукбек Байзак, Кыргыз Республикасынын жазуучулар союзунун мүчөсү, белгилүү акын. Эми сөздүн башында Динара айым, сиздерди бир сөз менен айтканда, сиздердин баягы интеллектуалдык менчик мамлекеттик фондубуз тарабынан былтыр ушул эфирден берди эле 40 райондон 40 китеп деген атайын бир долбооруңуздарды баштагыңыздар жөнүндө. Биздин көрсөтүүбүз ошо былтыркы жылдагы адабий турмуштагы ошол адабий сынактардын бир жыйынтыгы жөнүндө болмокчу да. Рахмат атайын бизге убакыт бөлүп, бизди ошол эфирге чакырганыңыздарга. Биздин мекеме тагыраак айтканда Кыргыз Республикасынын Илим, жогорку билим берүү жана инновациялар министрлигинин алдындагы интеллектуалдык менчик мамлекеттик фондунун эң башкы максат милдеттеринин бири ошол биздин өлкөбүздүн авторлоруна, маданият жана искусство ишмерлерине чыгармачылык жактан колдоо көрсөтүү, дем берүү, шыктандыруу болуп эсептелет. Мына ушул иш чаранын алкагында биз бир катар долбоорлорду алып барабыз. Тактап айтканда, мына сиз белгилеп кеткендей 40 район жана 40 китеп деген адабий конкурсубузду 2025-жылы уюштуруп, анын да жеңүүчүлөрүн аныктап 2025-жылы жыйынтыктадык. Мына ушул конкурстардан сырткары биз бир катар сынактарды дагы алып барабыз. Алар тагыраак айтканда, мынакей Самалык 18-чи чыгарылышын чыгарып, ошол 2025-жылы биз улуттук адабият күнүнө карата биз ошол Самалык 18-чи чыгарылышын бет ачарын өткөзүп, ошону менен бирге эле Самалык 23 жашта деген чогуу бирге иш чараны жакшы бир салтанаттуу түрдө белгилеп өткөзүп алдык. Ал боюнча дагы кийинчерээк кеңенирээк сөз кылатбыз деп ойлойм. Маектин жүрүшүндө. Ал эми 40 район 40 китеп адабий конкурсубуз бул эң башкы ошол конкурсту уюштуруудагы, өткөзүүдөгү максат милдеттерибиздин бири. Мына атайын 2024-жылы министрлер кабинети 536-чы тескемеси негизинде биз ошол 40 район 40 китеп деген атайын конкурс ошол уюштурганбыз тескемесин аткаруу максатында. Бул конкурс сынак атайын аймактарга, алыскы аймактардагы авторлорго колдоо көрсөтүү, алардын чыгармаларын элге жайылтуу, авторлор менен коомчулукка тааныштыруу сыяктуу максаттарды алдыга коюп, мына биринчи жолу биз 2025-жылы ишке ашырып, жеңүүчүлөрдү Калыстар тобу аныктап берди. Бул конкурска негизинен 67 авторлор катышкан. Анын ичинен ошол 41 авторду Калыстар тобу карап, ошол жобого ылайык деген авторлордон өтүнмөлөрдү толтурган, атайында талап шарттары бар да, ошол талап шарттарына жооп берген 41 автордун чыгармачылык иштерин карап, анан жеңүүчүлөрдү бизге аныктап берди. Жана биз ошол жеңүүчүлөрдү аныктап бергенден кийин атайын колдоо көргөзүп, китептерин чыгарып колдоруна тапшырдык салтанаттуу түрдө 2025-жылы. Бул конкурс 40 район 40 китеп адабий конкурсу мен жогоруда белгилеп кетпедимби, аймактагы деп. Конкурстун аты айтып тургандай эле 40 райондогулар катышат. Борбордук маанидеги Бишкек жана Ош шаарындагы авторлор катыша албайт. Райондогу ошол авторлор, алыскы райондогу авторлорубуз көп бизге каттар менен да кайрылган. Биз катыша албайбыз, китептерди чыгара албай жүрөбүз, кантип катышсак болот деп. Мына ушунун негизинде мына ушул биздин конкурс уюштурулуп атат. Анан дагы бир баса белгилеп айта кетчү нерсе, бул конкурстун дагы бир айырмачылыгы, башка сынактардан, адабий сынактардан айырмачылыгы,
биз ушул конкурска катышам деген авторлорду өтүнмөлөрүн түзө албайбыз. Алар бул авторлор өздөрүнүн райондук мамлекеттик администрацияда атайын кызматкерлер бар. Биздин авторлорубуз ошолор аркылуу анан өтүнмөнү мына ошолордун жардамы менен толтуруп, ошолорго кайрылып, анан биз ошол райондук мамлекеттик администрациянын кызматкерлери бизге ушул авторлордун өтүнмөлөрү менен кошо башка документтерин, материалдарын жана чыгармачылык иштерин бизге жөнөтөт. Ошондо анан кабыл алабыз. Буга чейин башка адабий сыйлыктар бар, түз эле бизге кайрылган. Мында эң негизги башка шарт райондук мамлекеттик администрациянын кызматкерлери аркылуу. Себеп дегенде алар бизге караганда булар жеринен түз жакын тааныш, мисалы айыл өкмөттүн кызматкерлери, жанагы маданият үйүнүн кызматкерлери бар, китепканачылар бар. Алар жерлерде айыл жергесинде кимдер авторлук, кимдин китептери бар, кимдер ушул чыгармачылык жактан алектенет. Алар бизге караганда жакшы билип, жана маалыматты угуп турушат. Биз аларга маалыматтарды жарыялап берип турабыз. Анан мына ушулар өздөрүнүн айылындагы авторлорду катыштырганга алар бизге чоң көмөкчү болуп берет. Анан кийинки мынакей 2026 жылы дагы экинчи ирет уюштурабыз деп белсенип турабыз. Мына быйыл дагы да. Анан ошондо дагы биз кайрадан эле ошол райондук мамлекеттик администрациянын кызматкерлерине, шаардык мэриянын кызматкерлерине кайрылабыз. Ошол аркылуу эле бизге бул өтүнмөлөр келип түшсө, анан дагы андан аркы иштерди жүргүзө беребиз. Жакшы, рахмат. Абдилет, буга чейинки адабий турмушта сиздин акын катары, белгилүү акын катары билебиз, бирок сиздин бул долбоорго катышып калууңуздун бир ыңгай шарттары кандай болду? Рахмат. Мен эң болу мына ушу элтердин бүтүн кыргыз телекөрүүчүлөрүнү ушу жаңы жылга өтүп алыштары менен чын жүрөгүмдөн куттуктаймын. Албетте биз үчүн бул абдан жакшы эме болду. Бул боюнча мен өзүм окуп калдым 40 район 40 китеп деген эмени. Анда министрлер кабинетинин эмеси чыккан эле. Тескемеси чыккан эле. Анан ошого катышайын деп аракет кылып көп катары катыштым. Анан бул мага дагы чыгармачылык чоң мындай мотивация берди да, эргүү кайралып иштеш берди да. Анан ушул эме китебиңизди бересизби? Инновациялык менчик эмеси менен биргелешип иштедик. Бул айрыкча мына Динара акын кызы анан менен бирге бекем байланышта болдук. Мен ойлоймун, чыгармачылык эмени булар абдан карыс карашты. Анткени 11 адамдан турган карыстар тобу карады, Кыргызстан Улуттук Жазуучулар союзунун алдында алар карашыптыр. Анан ошолордун гана эмесини нелегиден өткөндөн кийин анан сынактын жеңүүчүлөрү аныкталды да. Ошондуктан мен бул өтө адилет сынак болду деп ойлойм да. Сиз 40 райондон 40 китеп долбоорунун негизинде. Ооба. Бул китебиңиз чыкты да? Ошол китебим чыкты. Анан бул китепти мен айтып коюшум керек. Жийде бурак деп китебим чыкты. Бул китептин тышкы сүрөтүнү, анан ички менин өзүмдүн сүрөтүмдү мына эми Брюсселден Айтматов менен 3 жыл иштеп турган Ибрагим Кожо Бакиров деген белгилүү чоң кыргыз сүрөтчүбүз бар, дүйнөлүктөн келген. Ушул киши тарткан сүрөттү. Анан бул китеп үчүн мен абдан аракет кылып иштедим деп ойлойм да. Мунун баш сөзүнү Түрксойдун баш катчысы белгилүү дүйнөлүк жазуучубуз деп койсок да болот, Султан Акимович Раев жазган. Албетте бул китепте мен өзүмдүн чын жүрөктөн болгон эмгегимди бердим десем болот. Албетте мен бул жерде Кыргыз Республикасынын баатыры Кыргыз эл акыны Сооронбай Чусуевдин 2014-жылы мага арнаган ырын да коюп койдум. Жакшы. Эми бул менин чыгармачылыгымдагы бир өзүмчө мындай кандай десем, өзүмдү өзүм кайрап иштеген бир китебим болуп калды деп айта алам да. Анан ушунда мен бир кыргыз деген ырымды окуп берейин сиздерге, макул окусаңыздар. Көкөрөдөн кымыз куюлду, көл күтүп ичти уңду, көрүнө көмдүк дештере, көкөмөрөндөн дүбүр тугулду. Талпынып усса миң куштан, таш тийди таамай ыргыткан, өлтүрүп тындык дештере, өндү кыргыз кыртыштан. Тайгылды кыргыз тайгылды, тараза жылдыз чыкканда,
Yayladık emideşlere yalt etip çıktı sudan da. Kınınan kılıç soruldu, kırıldı, kırgız kırıldı. Kılkıldap gün çıkkanda kızgaldak bolup tuğuldu. Azaptan kayra kayralıp, argımak jalga baylanıp, yüzünön janıp alawot, yıldızga kaldı aylanıp dep. Şu Kırgız elimizdin bir, şunda azaplardan uşul künge kelgeni jönündögü kişini ırımdı başına koydum. Bunda menin kotormalarim, bunda menin arnolarim, bunda menin üçtük saptardan turgan ırlarım, anam başkılarımdagı, anam ayrıkça bana Evropa'nın, ben bir kança memleketlerinde boldum. Norvegiyada boldum, Brüssel'de boldum, Çekya'da boldum, İstanbul'da boldum, Antalya'da boldum, uşul Litva'da boldum. Uşulardın bardığını uşul kitapka kirgizishke hareket kıldım. Antkeni har bir жердin özünün bir ırаңы, özünün bir özgöçölüktörü, elдің de özgöçölüktörü, şunday nesilер бар да, ушуну Kırgız okurmanlarına жеткирүүнү hareket kıldım. Albatta bu işlerдің бардығını, mana бұл жерде менің қаламдаштерім тұрат, Бектемир Багышкулов, Осмонов, Жолдошбай, бұл жерде Мусакын Сатыбалдиевтің, менің қаламдашым Тайыр Ашырбай, ең жақшы ақын да, жаш ақын. Ушул жаш ақынның дагы ырлары келип калды. Быйыл биз ыр байрамыбыздын Өргүзар поэзиясынын 35 жылын өткөрдүк. Сиз самалыкка кирип калдык атасыз да? Жок, самалык эмес, башка мына. Бул ушул сыйлыкты алганда 40 район 40 китептин. Тайыр Ашырбай жакшы акын. Ошол дагы эменин Карыстар тобунун мүчөлөрү жактырып, Лейлектен 2 поэзия болса, ушул эмеде экөөсү тең Лейлектен болду. Мен ошого айтайын дегеним 35 жылдык биздин Өргүзар поэзиябыздын таасири болду деген сөздү айткым келет. Ошондуктан мен Тайырды дагы бул эмеге жеңүүчү болгондугу үчүн куттуктайм, ушул калемдештерим бардыгы. 40 райондон 40 китеп. Ооба, 40 китептен 5 автор чыкканбыз. 2 поэзия экөө тең Лейлектен болгон да. Мында айтып коюшубуз керек. Албетте. Анан эмне демекмин? Муну бардыгына биз менен өтө бекем байланышта болгон Динара акын кызы менен биз иштештик. Абдан жакшы бизге бет ашар кылып өткөрүп берди. Бул эминки быйылкы жылы дагы, андан кийинки жылдары дагы 5 жыл улана турган проект да бул. Ушул биздин жаңы өңдөрдү, жаңы калемгерлерди ушу биздин эмеге кыргыз окурмандарына таанытат деген чоң ишенич бар да менде. Рахмат, мынакей долбоордун натыйжасын азыр эле өзүңүз айтып өттүңүз. Ошол алыскы Баткен областындагы чыгармачыл чөйрөнүн өкүлүн да, жаш муундун өкүлүн. Ушундай адабий турмушка, адабий жашоого алып келүү, аралаштыруу бул өтө чоң милдет. Эми сезим, ушундай жаш чыгармачыл өкүлдөр дайыма ушундай сынактарга катышууну күтүшөт, самашат. Анан сен кандай келип калдың? Кирип келген жаңы жылыңыздар менен куттуктайм. Бул адабий самалык адабий сынагына университетте окуп жүргөн кезде ушул сынак тууралуу. Кайсы университет? Кыргыз улуттук университети. Жусуп Баласаган атындагы Кыргыз улуттук университетинде кыргыз филология факультетинде окугам. Ошондо 4-курста окуп жүргөн кезде ушул сынак тууралуу бизге жарыя келди. Ошондон угуп калып эле аябай катышкым келип, анан бул Динара эже менен байланышып, өзүнө барып ырларымды тапшырып, ошентип катышып калдым. Ушундай сынакка катышып калгандан кийин мен аябай ыр жазууга болгон дагы күчөдү. Шык берди да? Шык берди десем болот. Жакшы. Бир ырыңды окуп бересиңби? Ушул китепке чыккан ырымдын бирин окуп берейин. Бул Мезгил учат деген ыр. Мезгил учат. Мезгил учат биз уядан учкандай. Жаштык өтөт көк асманда сызгандай. Өмүр өтөт, жаштык кетет бир келген. Жакшы сөздү айталычы кызганбай. Мезгил учат, чоң ойгонго шашкандай. Түйшүк түшөт, чачыңды ак баскандай. Айтыш оңой, терип сөздүн берметин. Алар жатат, жерде жаткан таштардай. Мезгил учат, биз ар дайым шашкандай. Жүзүң качат карылыктан качкандай. Жылуу сөздү эмнеге биз айтпайбыз, оозубузду
бирөө жаап жаткандай. Мезгил учат, күндөр, айлар жыл өтөт. Биз карыйбыз, жүзүбүздөн нур өчөт. Жакшы сөз жылуу болсо мамилебиз, мына ошондо көңүлдөрдө гүл өсөт. Азамат. Толукбек мырза, мынакы жогоруда айтылып аткан негизинен эки адабий сынакты, Кырк райондон 40 китеп, жана саамалык. Айрыкча мына саамалыкка дагы жол баса белгилеп айтып өтөлү. Жаш чыгармачылардын бир өзүнчө бир адабий аянтчасы болуп атат да. Анан кийин ушул жерге чыгып калуу, ушул китепке чыгып калуу деле бул жаш таланттар үчүн бул өзгөчө бир шык дем жана жогоруда сезимибизди да белгилеп айтты. Анан ошону тандоо жолу сиздин колуңузда, сиздин карооңузда болгон экен. Ошону жөнүндө айтып отуруңуз. Рахмат. Негизи ушул 25-жылы ошол саамалык адабий сынагынын төрагасы болгонго мага мындай мүмкүнчүлүк болду. Мен үчүн бул сыймык болду негизи. Бул ичине көптөгөн республикадагы бардык жаш акын жазуучулар катышыптыр. Баш аягы канча автор катышты? 60га жакын автор катышты. Ошолордун ичинен биз тандап алдык да негизи ушу китепке ылайыктуулардычы. Жаш таланттуу акын келечектин акын жазуучулары бар экен, жок эмес. Анан негизи бул бизге негизи баягы тандоого ошол сынакка катышкан жанагы тандоочуларга негизи мына код катары берилген, сыр сөз катары. Биз ошол катары булардын эч ким билген жокпуз. Бирок эң башкысы булардын чыгармачылыгы таланттарына жараша тандап алдык деп ойлоймун да. Анан менен негизи мен дагы бул жерден басым кошо кетмекчимин. Мурунку Кыргыз патент, азыркы Кыргыз илим билим жана инновациялар министрлиги бул саамалыкта чейрек кылымдан бери улантып келет. Бул ушундай бир талантка, чыгармачыл жаштарга шык берүүнүн аркасынан көптөгөн жылдар мыкты акын жазуучулар да чыгып келет. Мына азыркы алдыңкы жанагындай көптөгөн акын, жаш акын жазуучуларды билебиз да. Алган эмес, мына өзүңүздөр көрүп тургандай аймактагы 40 райондон 40 китеп деген немелерди да уюштуруп, мыкты баягы акын жазуучуларга демир бир шык берип келатат да. Бул өзү абдан жакшы нерсе. Эгер ушундай проекттер, ушундай долбоорлор келечекте көп боло турган болсо, бул дагы кыргыз адабиятынын өсүшүнө чоң салым кошот деп ойлоймун да. Жакшы. Анан бир өзгөчө таланттууларды сезе алдыңызбы? Ооба, сезе алдым. Мен өзүм бул китепте дагы айттым, бир баш аягы бир 7 немеди белгилеп кеттим, бир 7 акын неменичи, акынды дагы. Бул келечекте да калемгерлерди. Келечекте булардан жакшы мына сезим карындашыбызды ошону тандап алдык. Келечекте булардан жакшы чыгармачыл жаштар чыгат деп ойлоймун. Анан сынак тууралуу. Сынакты өткөрүүнүн жол жобосун жана башында айтып өттүңүз. Жерлердеги райондук администрациялар, ошондой жергиликтүү бийликтердин өкүлдөрү жардам берген экен. Бирок туура жергиликтүү ошол аймактагылар жакшы билет. Кимдердин китеби бар, кимдер ошого жөндөмдүү. Бул абдан жакшы жол экен. Бирок өзүңүздөрдүн ушул тандоодогу айрым бир принциптер жөнүндө айтып бересизби? Ооба. Бул жакшы суроо. Конкурстарды кайсыл, мисалы биздин интеллектуалдык менчик мамлекеттик фонду ушул адабий конкурстарды бир катар адабий конкурстар боюнча эле айтып кетейин, анан сиздин сурооңузга дагы кайрылайын. Бизде ушул интеллектуалдык менчик мамлекеттик фонду мынакей биз бүгүн белгилеп айтып кеп кылып аткан 40 район 40 китеп жана саамалык адабий конкурстан сырткары 7 жаш автор, улуттук адабий сынак авторлор арасындагы мындан сырткары жылдын мыкты китеби деген адабий конкурстарыбыз бар. Ошол адабий конкурстардын ичинен биз өткөн жылы 2025-жылы 40 райондон 40 китеп жана саамалык деген конкурстарыбызды ишке ашырдык. Ал эми сиздин сурооңузга кайрыла кетсең, эң негизги башкы шарттардын бири бул өтүнмөнү толтуруп деп айттым, өтүнмөнү толтуруш керек. Мындан сырткары чыгармалардын, бизге жөнөткөн чыгармалардын көлөмү 500 беттен ашпаш керек. Улуттар арасындагы кастыкты козуткан чыгармалар болбош керек. Башка бирөөнүн авторлугун талашкан жана плагиаттык деген сыяктуу атайын
ушул сыяктуу чыгармаларда болбош керек деген биздин шарттарыбыз бар. Мындан сырткары бизде бул дагы атайын өздөрүнүн жеке маалыматтары боюнча өзгөчө шарт коюлган. Мына ошо өздөрүнүн жеке маалыматтарын дагы кыскача өмүр баянын сүрөтүн берет деген сыяктуу бизде атайын шарттар каралган. Жана бул өткөн мурда басылып чыккан китептер болбойт. Жаңы мындай чыгарууга даярдалып турган электрондук түрдөгү чыгармалар жыйнагын алабыз. Азырынча биз ушул шарттар менен иштерди жүргүзөбүз да. Жободо атайын мунун баардыгы жободо атайын ушул 40 район 40 китеп адабий конкурсун өткөрүү жөнүндө жободо баардыгы шарттар, талаптар белгиленип жазылган да. Толугбек мырза, чыгармачыл өкүлдөрдүн ушундай келип түшкөн материалдарын кароодо алардын аты жөнү сиздерге маалым болдубу же атайын бир жашыруун бир сырлар колдонулду? Бизге атайын жашыруун код сыр сөздөр менен берилди. Алардын немесин аты жөндөрүн биз көргөн жокпуз, андай берилген жок. Анан ушул мүмкүнчүлүктөн пайдаланып айта кетейин, ушул нерселерди уюштурууда мына Динара айымга ыраазычылык билдирип кетким келет. Баарыбыздын аркабыздан ушундай чуркап, баарыбызга баягы неме кылып отуруп, ушундай чоң ийгиликтер болду да. Мына мен өзүм деле биринчи алгачкы китебим, көчмөн жөлөө деген китебим ушул кыргыз патенттин жардамы менен чыкканда. Ошон үчүн бул кыргыз патент азыркы сиздердики Кыргыз Илим билим инновация министрлигинин ушул кызматкерлерине ыраазычылык билдирип кетким келет. Дагы долбоорлор көп болсун каалайт элем да ушундай. Бизде мен да кошумчалап кетсем болобу? Бизде менин атым айтылып атпайбы? Бул жерде адабий конкурста биздин интеллектуалдык менчик мамлекеттик фондунда ушул адабий конкурстарды уюштуруудагы ушул катчылык милдетти мен аткарам да. Анан көбүнчө ушул авторлору менен, калыстар тобу менен түз иштешкен мен болуп, анан көп ушул китептердин, авторлордун сыр номерин биз жашырып мына чыгармаларды беребиз, бирок авторлор ким экенин, кайсыл аймактан экендигин белгисиз сыр номери менен, купуя номери менен биз жөнөтөбүз. Аны 9дан кем эмес калыстар тобу карап берет. Калыстар тобуна кимдер каралат? Мына өзүңүз жогоруда белгилеп кеткендей, белгилүү акын мынки Толукбек байке сыяктуу ошол Кыргыз Республикасынын улуттук жазуучулар союзунун мүчөлөрү, белгилүү акын жазуучулар, филолог окумуштуулар, ошол илимдин кандидат докторлору, профессорлор, академиктер, мына биз атайын ушул адабият таануучулар, адабият сынчылар деген биз ошолорду атайын ушул биздин чыгармаларыбызды, биздин авторлордун чыгармаларын карап берсеңиздер деп атайын калыстар тобунун курамына киргизебиз. Мында ушул мындайча айтканда бир канча китептери колунда бар, жарыкка чыккан аттуу баштуу биздин акын жазуучулар калыстар тобу болуп берет да. Анан аларга да ошол мүмкүнчүлүктөн пайдаланып биздин адабий конкурстардын калыстар тобуна баардыгы эле жеке эле ушул 40 район 40 китеп самалык эмес, башка адабий конкурстарыбыздын калыстар тобунда болуп, ушул биздин чыгармаларыбызды көздүн майын коротуп, убакыт коротуп, бекер карап берген ушул биздин калыстар тобуна ыраазычылык билдирип кетким келет. Мындан ары өздөрүнүн иштерине да чыгармачылык ийгиликтерди, жетишкендиктерди каалайм. Жаңы жылда, э? Ушул жаңы жылда. Абдулла, сиздердин Баткен областынан дайым эле келе бербейсиздер. Ошон үчүн Баткен областындагы бир адабий турмуш боюнча дагы учка айтып өтүңүз. Абдан жакшы болот. Биз эми жанагы Өрүкүздар поэзиясы деген фестиваль боюнча айткым келет. 90-жыл ушулганда бул фестивалыбыз. Буга Кыргыз улуттук жазуучулар союзунун 10 абройлуу адамдары барышкан. Түмөнбай Байсаков, Сооронбай Жусуев, Анатай Өмүрканов, Сүйөркул Тургунбаев, азыркы белгилүү акындарыбыз Маркабай Аматов, Кожогелди Култебин, ушулар баардыгы барышканда баштапкы эмеске. Кайсы жылдары? 90-жылы. Бир жума айылдарды аралатып поэзия күн кылганбыз. Поэзия аптасы. Ошол мезгилден бери 35 үзгүлтүксүз ушул ыр майрамыбыз уланып келди да. Онда Лейлек поэзиясы десек, азыр Өрүкүздар поэзиясы болуп. Өткөн жылы бул биздин фестивалга Кыргыз өкмөтү өзүн алды. 1 миллион бөлдү фонддон, мамлекеттик фонддон. Анан бүтүндөй Кыргызстан улуттук жазуучулар союзунун бул жердеги абройлуу акын жазуучуларыбыз барды.
жаш акындарыбыз, белгилүү жаш акындарыбыздын бардыгы барышты ушул жаңы өсүп аткан. Анан 3 күндүк поэзия майрамы болду. Өрүктөр мурдараак гүлдөп калып, горо менен тосуп алдык да, ушунчалык бир жакшы эме болду. Бул фестиваль көптөрдүн эсинде кыла турган фестиваль болду. 2 күн костер кылдык. Костерде ыр окушту бардыгы. Чыгармаларын окушту. Ушунчалык бир жакшы шаан шөкөт менен өттү. Мунун бардыгы мен ойлойм чыгармачыл инсандарга өтө чоң дем берди. Демек сиздердин ошол иш чараңыздарга мамлекет көңүл бура көңүл бура баштады. Биздин фестивалдан кийин Жолон Мамытовдун 85 жылдык белгиленди. Былтыр Султан Акимович башында туруп, бир мамлекеттик катчыбыз барып, ошто абдан жакшы өткөрүшүп, Жолон аканын сонун айкенini тургузуп эме кылышты. Ал фестивалга катышты. Андан кийин эме көл боюнда көгүлтүр чейитте өткөрдүк фестивалды. Өткөн жылы эми дагы ушундай уланса керек деп ойлойм. Өткөн жылы өтө чыгармачыл инсандардын өтө чоң юбилейлери менен коштолду. Айрыкча мына өзүңүз жогоруда белгилеп кеткендей, мындай 40 райондан 40 китеп, саамалык сыяктуу адабий сынактардын ушундай өнүгүшүнө сиздердин ошол алыскы райондордо ошол жаштар менен иштөө маселеси сиздерде активдүү экендигин буга чейин ошол биздин адабий аянтчылардан айтылып келатат. Анан айтайын дегеним, бизде дагы ошол жогоруда Динара айым айтып өттү. Быйыл дагы ошол тандап алуу маселеси астында турган экен. Анан ошондой жаштар менен иштөө маселеси кандай? Бизде жаштар менен иштөө Кудай кааласа мен Динара карындашым менен дагы сүйлөшкөнбүз. Саамалыкка дагы бизден жаштардан бир канча чыгармаларды жөнөтөбүз, аракет кылабыз. Анан 40 район 40 китепке дагы катышат. Бизден дагы даярданып атат эмелер, авторлор. Ошолордун чыгармаларын беребиз. Карыстар абдан жакшы чечилгенде карыстар маселесин караш. Анткени ага номер эле коюлат. Фамилия эч кимдин чыгармасы экени эч ким билбейт. Жогоруда айтылды. Ошол нерсе бул абдан жакшы. Себеби карыс көз караш болот да чыгармаларга. Анан жакшы чыгармалар, жакшы эмелер мен ушул өзүмдүн калемдештеримди бирге жеңүүчү калемдештеримдин чыгармаларын окуп, өзүм дагы абдан мындай толкундандым, кубандым. Бул чыгармачыл байланышты да чыңдайт эмеспи? Чыгармачыл байланышта чыңдайт. Анан кийин элдин ичиндеги, эң терең элдин ичиндеги авторлор дагы мындай өздөрүнүн жүзүн көрсөтүп атат да. Буга албетте ошо азыр абдан туура сөз болду. Ошо Кыргыз патент мурдагы азыр инновациялык фондубуз өтө чоң жардам, өтө чоң мындай иш кылып атат деп айтсак болот да. Жумуш аткарып атат. Жакшы. Сезим, дагы кандай бир сынактарды билесиңер? Бул сынакка, мындай чоң сынакка мен биринчи жолу катыштым. Дагы да эгер сынактар болсо, катышууга даярмын. Буга чейин болсо, университеттин ичиндеги эле кичинекей сынактарга катышып, орундарга илинип жүргөм. Сен буга чейин мынакей жогоруда ошол сен окуган окуу жайда жаш толкундар деген адабий ийрими бар эле. Азыр барбы жокпу? Ооба, бар. Катышуу жаштардын ошондой активдүүлүгү кандай? Активдүүлүгү аябай эле жакшы. Катышкандар дагы көп негизи. Ырларыңан окуп бересиңби? Алтын күн деген ырымды окуп берейин. Бул ырды Айтматовдун туулган күнү, адабият күнүнө карата жазган ырым болчу. Алтын күн. Көп ойлонуп алга кадам басамын, сөздөр курап, ырлар жазып жатамын. Миң ойлонуп, жүз толгону акыры ушул күндү алтын күн деп атадым. Алтын күн деп билсин баары тарыхтан, адабият кылымдарды карыткан, Айтматов биздин улуу жазуучубуз, кыргыз элин бүт ааламга тааныткан. Анын жазган повест, роман аңгемеси, туура жолдо жүрүүнүн демилгеси, кыргыздын даанышман залкаруулу, улуттун улуулугун белгиледи. Окусаң абдан кызык турмуш жолу, адабият Айтматовдун баскан жолу, сөзү бар мааниси өтө терең, адамга эң кыйыны күн сайын адам болуу. Аязан, жакшы. Мен ушул Толукбек агайдын, анан Сезимдин сөздөрүн улантып бир нерсеге мындай басым жасагымда келип жатат.
мына самалык аты айтылып тургандай атына заты жарашып самалык. Бул кыргыз элинде жакшы сөз бар эмеспи? Булакты көрсөң көзүн ач деген. Ошондо колунда жакшы чыгармасы бар туруп, анын китепке бир конкурстарга катышайын деген далалаттары бар жаш калемгерлерди биз ошол самалык аркылуу көп акын жазуучу болуп тил чигип калыптанышына ошол самалык адабий конкурсу өзүнүн бир чоң салымын кошту деп айтсам жаңылышпайм. Мына ошол самалыкта жана Толукбек агай айтып кетти, көптөгөн акын жазуучулар мына ушул самалыктан алгачкы ырлары ушул самалыкка жарыяланып бүгүнкү күндө белгилүү акын жазуучулар болуп отурат деп. Мына ошондо мен мисал катары ушул самалыкка туңгуч чыгармалары чыккан акындардын катарына Саппашынадан манасчы, белгилүү манасчы Таланталы Бакчиев агайды кошкум келет. Элмирбек Иманалиевди кошкум келет. Зайырбек Ажыматовду, Мирлан Самыйкожо, Рыскүл Изатова, ушинтип биз санап санай берсек эле, мынакей Данияр Исановду кошсок, Элмира Ажыканова эжекебизди кошсок болот. Санап отурсак, көптөгөн акын жазуучулардын көпчүлүгү эле азыр белгилүү акын жазуучулар болуп 4-5тен алга китептери жарык көргөн акын жазуучулардын көбү мына ушул самалык аркылуу тил чигип андан ары чыгармачылыгына бир өбөлгө түзүп өздөрүнө бир ушул тепкичти аттап өтүштү десек болот да. Сиздер мына улуу мундар билет, эстеринде чыгар, сиздер билет болушуңуздар керек агайлар. Союз мезгилинде Дүбүрт Учкун деген бир сериал, Темир канат деген бир жыйнак, Учкун, анан Жалын деген ушундай жыйнактары чыгып жүрчү да, ошол жаш калемгерлер үчүн бул атайын ушул жаш калемгерлердин чыгармачылыгына андан ары колдоо көрсөтүп, мындай бир кесипкө якын жазуучу болушуна шарт түзгөн. Биздин самалык бүгүнкү күндө башка мекемелерден айырмаланып, мынакей 25 жыл деп 2025 жылы өткөн жылы биз 25 жылдыгын белгилеп атайын бир ушул самалык көптөгөн акын жазуучуларга бир чоң бир өбөлгө түзгөндүгүн биз ушундай сыймыктануу бир чети, ушундай бир мактаныч, биздин ишибиздин өбөлгөсү, биздин ишибиздин ушул 25 жылдык ушул биздин мекеменин кыргыз патент, мурдагы кыргыз патент, азыркы илим, жогорку билим берүү жана инновациялар министрлигинин алдындагы интеллектуалдык менчик мамлекетинин үзүрү экендигин көрүп, биз өзүбүз мындай сыймыктанып да бир чети чейрек кылым болуп калыптыр да. Чейрек кылым болуп калды да. Ошондо көптөгөн акын жазуучуларыбыз ушундан ар бир чыгарышын карап отуруп, барактап отуруп, Элмирбек Иманалиев ушул биринчи самалык бирге чыккан турбайбы? Элмира Ажыканова ушунда чыккан турбайбы? Аны Рыспай Исаков да ушундан чыгыптыр деген сыяктуу таң калып биз ар бир чыгарышын карап отуруп, биз бир чети сүйүнүп, ушулардын андан ары дагы ушул акындык жана же болбосо жазуучулук, ушул проза жаатында иштерди алып кеткен биздин бүгүнкү күндөгү авторлорду көрүп биз да өзүбүзгө бир чоң жаңылык, бир өзүнчө бир сүйүнүч тартуулады. Анан самалык буюрса мындан ары дагы ушу биздин жаш авторлорубуз көбүрөөк катышса, мындай биздин мына ушундай атактуу белгилүү ушул Дооров Абдилат агайдай, Толукбек агайдай биздин белгилүү акын жазуучуларыбыз турганда, ушундай бир дагы жаш калемгерлердин ушул көптөгөн авторлордун арасынан мындай жакшы, күчтүү бир келечегинен бир ишеним туудурган ушул акын жазуучу болуп кетет деген бир тилек, бир изги ой, аруу тилекти бир ишенимди туудурган акын жазуучуларга ушул агай эжелерибиздин, ушул акын жазуучуларыбыздын бир калыс баасы дагы бир чоң бир баа, анан бир шарт түзүп берет деп. Кошумчалай кетейин. Айтыңыз. Мына ошо Динаракка айтып өткөндөй, Союз мезгилинде Учкун деген баягы альманак чыкты да. Ошол альманак ушул азыркы мезгилдеги белгилүү баягы улумундардын дагы тушоосун кескен. Самалык ошону татыктуулантып келатат. Мына Абдилат агайды деле ушул Учкундан тааныганбыз. Алгачкы бүгүнкү күндө ташка тамгада жанагы ыры бар болчу. Жүгөрүдөй бала кармап алыпсың деген ыры менен биз тааныганбыз Абдилат экени. Ошо 7 жыл басылган, кайра. Башкылдарымда кошулган, бирок ушул жүгөрүдөй бала кармап алыпсыңды сөз кошот эле да. Ошол ырыңызды азыр окуп берейинби? Окуп бересизби? Жакшы сөз болуп калды. Биз окууну бүтөр жылкы жайында, асфальт жолдо окуудан соң кечке маал, аяр басып келгенибиз айылга, эсиңдеби аяйым?
ажарданып қызым нұр жүзің, айтарыңдай қызық сыр, ақырын иілдің бе құлағыма, дедің сен жүгерілер балабайлап қалыптыр. Андан бері жүгерілу жай қаншасын ұзатып, қанша яздың қарына қарықтым, жүріп жолығыштық жолдаша, жүгерідей бала қармап алыпсың. Романды жолонма ұтып ағауыз айтты әлі, жүгер ақансың сен деп. Жақшы атаған екен. Сіздің шығармашылығыңызды көрдіңіз бе? Толықбек мырзадағы есінен шығарылы екен, демек, мұнда ұшыншалық поэтикалық саптардың болмаушы. Толықбек даған өзі балмұздақтай, шіринсен балмұздақтай деген ұры бар да, мұндағы белгілі ұрылары. Сондай бір автордың бір-екі ұры танытады екен да, башқа өзінің қалемдештеріне, өзінің оқырмандарына, şu ақынды таныштырады екен. Толықбек мырза, өзі жанр өзгөчөлүктөр боюнча, өзгөчөлүк дегеним кайсы, мисалы ыр жазгандар көп болду, же кара сөз түрүндө жазгандар көп болду, сынакка катышкандар? Бул тандоодо мен байкашып ыр жазгандар көп болду да. Проза жазгандар азыраак болду. Негизинен проза. Анан кийин келечекте дагы котормо багытында дагы кошумча болсо жакшы болот эле да. Проза жагынан, поэзия жагынан маселе жок. Негизи көп бардыгы кыргыз эли өзү акынжан эл эмеспи? А ошол кара сөз жагына да көңүлүк бурулуш керек. Анан котормо жаатында, анткени котормо бул акынды жаш калымды өстүрөт да. Көп окуш керек. Сырткы дүйнөлүк адабият окуш керек да. Мен бир байкаганым, ушул бир аз жетишпей калгансыйт да, ушул өзгө жаш калымгерлерге дүйнөлүк адабиятты казып окуп бир аз жетишпей келет кандай туюлду мага. Биз өзүбүздүн эле коктуда кайнай бербей, башка дагы дүйнөлүк адабиятты окушубуз керек да. Башка жака дагы сарасеп салып, анан кийин башка жакта кандай өнүгүүсү болот деген. Алатоодон ашышыбыз керек да. Дурат. Анан ошо кийинки жаштардын ушул тандаган темалары көбүнчө кандай? Кайсы темаларды жазып атышат? Тандаган темалар ушу мекен, сүйүү, табият темасында болуп атат. Анан кийин арасында албетте дүйнөлүк мындай немеге аракет кылгандар да бар. Бирок бир аз чектелип калып атат да. Бир аз чектелип калып атат. Ошол нерсени да кеңейтиш керек окшойт менимче. Менин баамымда сөзүңүздөргө да аралашса да кечиресиздер. Ушул биздин самалга катышканда мен көптөн бери ушул самал адайы конкурс, көп эле адайы конкурстардын катчысы болуп ишти жүргүзүп келем. Мына ошондо бизге кайрылган авторлордун, жана сиз тематикасы боюнча сурап калбадыңызбы? Ошондо дагы бир тематика кошулуп атат. Бул мигрант темасы, эки жакка чыгып кетүү темасы да баса белгиленип, көпчүлүгү ушул жагына. Анан анча-мынча айтпай кетүүгө болбойт, диний маселеси боюнча дагы ырлар кире баштады. Албетте эми бул жагы кандай ырлар кирет, муну калыстар тобу өзү жобонун ошол тартибине жараша, шартына жараша анан таңдап беришет. Бул жерде дагы баса белгилеп айтчу нерсе, биздин мекеме жакшы бир иштерди жүргүзүп келатканда ар биринин этаптары менен сиздер өзүңүздөр деле байкагандай биринчи самалык жаңыдан чыгып келаткан калемгерлер эч жерде ырлар жарыялана элек, чыгармалары жарыялана элек, авторлор катышат. Андан кийин 7 жаш автор деген адай конкурсуда мында самалыкта деген бул чыгармалар жыйнагы бир нече автордун чыгармалар жыйнагы биригип бир китепке кирсе, ал эми 7 жаш авторду бул аты айтып тургандай эле 7 жаш автордун китеби өзүнчө автор китеби чыгат. Мында 35 жашка чейинки авторлор мында деген ар бир автордун өзүнчө жеке автор китеби. Ушуну тагыраак айтканда биз 7 авторду биздин калыстар тобу таңдап берет да, анын ичине киргенде. Андан кийин эле мынакей 40 район 40 китеп, мында 18 жаштан жогорку, жаш курагы 18 жаштан жогорку калемгерлер катыша берет. Анан албетте анын ичинен дагы жана номинациялары белгилүү. Ошол бизде башка мекемелерге, башка уюм болобу, ушуларга салыштырмалуу бизде адай конкурстар ошол байма-бай өтүп, жана жаш курактарга да өзгөчө баса белгиленип, жакшы конкурстардын ошол ишке ашырууга биз дагы аракет кылып, күчүбүздү жумшап келебиз. Жогоруда бир нече адай сынактар аты аталды. Ошону да иреттеп айтып коюңузчу. Мына 40 райондон 40 китеп бул өзүнчө бир долбоор. Самалык. Анан самалык. Эгерде сиздин сурооңузга жооп бере турган болсом, биздин мекеме
буга чейин ушул негизделген күндөн тартып мынакей Самалык, 7 жаш автор, улуттар тиги авторлор арасындагы улуттук сынак, жылдын мыкты китеби, мындан сырткарынан ошол 40 район 40 китеп деген сынактарыбыз ишке ашырылып келаткан. Бүгүнкү учурда мынакей Самалык жана 40 район 40 китеп деген 2 адай конкурсубузду ишке ашырып келатабыз. Негизинен кийинки жылдары былтыр, анан быйыл дагы ушул конкурстарды дагы жүргүзөбүз да, ишке ашырабыз. Сиз жогоруда айтып өткөн адай сынактар буга чейин болуп келген экен. Жакшы. Анан ушул жерден дагы бир өзгөчө белгилеп кое турган маселе миграция адабияты деген пайда болду. Буну адабий тааным катары айтып атабыз. Анан Толукбек мырза ошол жогоруда Динара айымда айтып өттү. Ошо миграция дегеле ошол өлкөдөн сырт жүргөн чыгармачыл чөйрөнүн өкүлдөрү да катыштыбы? Катышты, бирок аз катышты. Бул аз болуп. Бизде ушул сурооңузга мен жооп берип койсом, эгер уруксат берсеңиз, ушул 2025-жылы өткөрүлгөн Самалык адай конкурсуна баш аягы 60ка жакын авторлор катышып, анын ичинен биз 41 ушул жобонун тартибине, шартына туура келет деген авторлорду жөнөткөнүбүздө ошол 41 автор. Анын ичинен сиз белгилеп кеткендей мындай проза жаатында калемгерлер азыраак чыкты. Тагыраак айтканда ошол мынакей сезим кармап турган Самалык 18 адабий чыгарылышка баш аягы 35 автор кирди. Анын ичинен 25 бул ыр түрүндөгү поэма номинациясы боюнча катышты. Ал эми 10 авторубуз болсо, проза жаатында катышты. Мигранттар бу эки жактан чыккан авторлор деле катышты, бирок тилекке каршы алардын арасынан бир экөө эле мындай конкурска ошол жеңүүчү катары табылды да. Мүмкүн кийинчерээк дагы көбүрөөк катышса, балким дагы кийинки ушул Самалыктын кийинки чыгарылыштарына кирип калат деген ишенимим бар. Ишенем. Толукбек мырза, эгер мүмкүн болсо, ошол элдин эсинде калган ырларыңыздан айтып бересизби? Эсиңизде болсо. Чыгармачыл жол тандап алыш өтө оор жол, татаал жол. Ошон үчүн мен баягы ушул ырымды ушул немеден пайдаланып, Алыкул Осмоновго арнаган бир ырымды окуп коеюн да. Окуп бериңиз. Акындар көп, аны санап нетемин. Тагдыр сырайт сапаттусын бекемин. Билген билет, билбегендер не кылсын. Акын жолу кандай азап экенин. Жазгыштар көп, көрдүк талай неченин. Кудай тандайт, татыктуусун бекемин. Калган калат, калбагандар биле албайт. Акын жолу кандай тозок экенин. Акын сөзү, Кудай сөзү сеземин. Мезгил тандайт таланттардын бекемин. Сезген сезет, сезбегендер не кылсын. Кудай жалгыз, акын жалгыз экенин. Азыр болсо бул жашадо баары пул. Бул турмушта көрө катка баары кул. Ошондо да жан дүйнөнүн бийигин өмүр менен далилдеген Алыкул. Өз айткандай, кандай кыска өмүр бул. Кыз көмүрдө азгырыкка баары кул. Көрсөтүшкө кереметин сүйүүнүн курмандыкка өзүн чалган Алыкул. Чындыгында бир көз ирмем өмүр бул. Өлбөстүккө кеткен жолдун бири ушул. Өлсө дагы улам кайра тирилип, таска куруп келе жатат Алыкул. Рахмат. Энелерге көңүл буруш керек кийинки муун. Жана айттыңыз, дүйнөлүк адабиятка дагы мындай абай салыш керек деп. Бирок жанагы айрыкча өзүңүз айткандай, кыргыз ырга жакын эмеспи? Ыр менен төрөлөт, чоңоёт. Анан аркы дүйнөгө да ыр менен кетет эмеспи? Ошон үчүн ушул ыр дүйнөсүндө дегеле ыр саптарын жаратууда анын поэтикасы кандай болуп атат? Дагы эмнелерге көңүл буруш керек? Дегеле проза жаатында дагы эмнелерге көңүл буруш керек? Ошол жөнүндө айта аласызбы? Негизи жаш калемгерлер Абдулайт акай айтып өттү дагы. Бул жанагыдай немелерди ушундай Самалык жазып аткан иштерди көбүрөөк уюштуруш керек. Ушундай жанагындай адабий иримдерден ошолордон тандалып, анан кийин
негиз могу фестивалдар ушул жылдан жылга көбөйүп келатат. Ушундай нерселер көп болсо, жаштардын келечекте баягы мамлекеттин адабий жакка да көңүл буруусунун аркасында ушундай жаш калемгерлер көбөйөт деп ойлойм да. Анткени сөз мамлекеттин колдоосуз болбойт. Анткени биринчи иретте бир мамлекеттин өсүп өнүгүшү үчүн сөз түркүндө руханий бир өсүш керек да. Мына мен айтайын дегеним ошол сынакка катышып аткан айрыкча жаш муундун өкүлдөрүнө айталы, кээ бир жаштар, кээ бир алгач чыгармачылыктын түйшүгүн тартып аткан муун уйкаштыкка көбүнчө болуп кетет. Ушул сыяктуу айта турган бир. Ошол мен айтайын дегеним баягы көбүрөөк окуш керек да. Ошол дүйнөлүк адабияттан баштап мүмкүн эмени окуш керек, анан ар кандай жанрлардан. Анткени поэзиянын ичинен деле бөлүнөт. Лирикасы бар, баягы верлибер, агыр деген ар кандай дүйнөлүк баягы неме этилген, ошол нерсеге көбүрөөк буруш керек. Албетте көбүнчө баягы традициялык стиль менен неметип калышат, баягы уйкаштыкка көп көңүл буруп неме кылышат. Поэзия бул жалаң эле уйкаштык эмес. Ой берген аракет кылыш керек, көркөм эмелерди баягы көбүнчө ошолорду изденүүгө аракет кылышса дагы, албетте бул жерде баягы адабий сындын дагы кереги бар да. Жаштар көбүнчө баягы ошол мындай сындырга неметип калбаш керек. Тескеринче баягы жакшы сын тескеринче өнүктүрөт да, өстүрөт. Ошон үчүн баягы жаш калемгерлерге мен ошол айта кетким келет. Баягы эч нерсени талыкпай, казып окуп, аны эмгектениш керек. Анткени мен да айтайын дегеним, өзү менен өзү иштеш керек. туура. Өзү ар тараптуу иштеш керек. Китепти көп окуш керек, кинону көрүш керек. Театрга барыш керек. Газета журналдарды үзбөй окуш керек. Өзү ошол нерседен табат да, ар бир сөздүн дагы жакшынакай гүлдөрүн табат. Ошол кынап коюшка. Мана менин бир калемдешим бар, Тайыр Ашырбай деген. Баралы Башике деген китеби чыкты. Ушул Баралы Башике дегенди окуп берейин, эгер уруксат берсеңиз. Албетте. Ушул экөөбүз поэзиядан жеңүүчү болгонбуз да. Ушул жигиттен анан окуп коеюн. Татына кайыр экен. Агарат көңүл бүгүндө ааламга менден салам дейт. Көктөмдүн көрүндүгүн көтөрүп келди балам дейт. Баламдын колдорунан башкача гүлдү таптым. Жараткан колдоо улам жашынган күндү таптым дейт. Ана. Алыскы бала чакта ак гүлдү теретелем. Аздектеп кармагаста апама беретелем дейт. Жап жашыл жазды коштоп, жарышып өттү күндөр, айылдык кыздар окшоп, акыры өстү гүлдөр дейт. Ömütte kalıp ketpey, ömürüm örgü çıktı. Balalı Başaki bayağı döngü çıktı deydi. Mana bulur, Kumuşsan'ında, menin ememde, menin düşünügümde. Bana şunday yıllardı, bu akın izlenünün üstüne taptı şuna. Tınımsız bu özbü akınların kotarıp atan. Özbü dağın abdan жақшыларды сат. Мен ушул жерден ушул агайлардын да көбүрөөк окуш керек деген пикирине да кошулам. Себеби биздин адабий конкурстарга, адабий сынактарга катышкан авторлордун көбү туура эмес жазып чыгышат. Буга чейин кичине анча-мынча ката бар деп көңүл бурасак, азыр мынакей жөнөкөй сөздөрдөн туура эмес жазгандар көбүрөөк кездешет да. Ошон үчүн авторлорго дагы мен агайлардын пикирине кошулуп, ошол туура жазганды да билишсе деп. Ырларын окуп алгандан кээде ушундай көңүлүң бир ооруйт, ушундай туура эмес жазып жөнөтүп, жөнөкөй сөздөрдү, кошмок сөзбү, татаал сөздү ушу жаза албай, анын ырларын же чыгармаларын жөнөткөндө ушундай бир көңүлүң ооруйт да. Биздин балдардын ушул туура жазуу жагынан да артка кеткендигин бир белгиси катары. Кийинки муунга айтып атасыз да. Ооба, кийин ошо туура жазганды дагы булар эске алышса да, жазат десе албетте жазат, анысына бул кубанычтуу нерсе, көрүнүш, бирок туура жаза да билиш керек да. Ошол берген өзүнүн эмгегин дагы туура жазып, туура берсе деген ойду айткым келип атат да. Ачык эле айтыш керек, мына Динарка айткандай, жамакчылыкка көп неметип кетет, берип кетет, орфография каталар көп. Мына ошолордун арылып мындай, анткени бул ушул чыгармачылыкты тандагандан кийин бул жол татаал жол. Бул башта жанагындай самурайдын жолу эле оор жол да. Ага киргенден кийин баягы даярдыктуу жанагы ушундай эме менен баягы жоопкерчилик менен кириш керек да. Ошон үчүн жанагындай кээ бир учурда болуп кетет жанагындай
Андан сыртында адабиятта плагиаттык деген бул да кылмыш катары эсептелинет. Ошолорду абайлаш керек. Анан мынакей быйыл жылдагы уюшулат деп айтпадыңызбы? Бизде самалык 2 жылда бир уюштурулат. Ал эми 40 район 40 деп жыл сайын уюштурулат да. Анан быйылкы жылы да 2026 жылдын эсебине мына январь айында жарыясын берип турабыз деп турабыз. Анан ушул мүмкүнчүлүктөн пайдаланып биздин аймактардагы авторлорго, калемгерлерге кайрылып кетет элем. Чыгармаларыңыздарды мурда кийин китеп болуп чыгарып көрбөгөн чыгармалар жыйнактарыңыздарды топтоп даяр туруңуздар электрондук түрдө. Бул 40 район 40 китеп китеби 18 жаштан жогоркулар дедим. Жана кандай номинациялар боюнча катышсак болот деген ар бир автордун көкөрөгүндө турат болуш керек. Бул жерде биз адабий конкурс 6 номинация белгиленген. 40 район 40 китеп конкурсунда. Анда эң башында бул эң биринчи айта кеткен проза, поэзия, балдар жана өспүрүмдөр адабияты, публицистика, искусство жана маданият адабияты боюнча жана эң акыркысы бул биздин кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн түптөлүшү боюнча адабияттары боюнча атайын 6 номинация белгиленген. Мына ушул жогоруда аталган 6 номинация боюнча конкурстарга катышсаңыздар болот. Бизден өткөн жылкы адабий конкурсубузда 6 жеңүүчүнү калсар тобу таңдап берген. Анын бири мынакей поэзия номинациясы боюнча жеңүүчүлөрдүн бири Абдилат агай отурат. Китептерин чыгарып берип атасыздар да? Китептерин чыгарып берип атабыз. Мында ар бир нускасы канчадан деген да суроо бар. Ар бир авторубузга биз каржылыкка байланыштуу 200дөн нуска белгиленет. Аймактардын ушул чыгармачылыгын колдоо үчүн биздин ушул мамлекеттин эсебинен, биздин мекеменин эсебинен 2 миллионго жакын акча каражаты бөлүнүп берилген. Мына биз ошонун ичинен биз 6 авторду жеңүүчү деп табабыз. Мында да биз өткөн жылкы адабий конкурстун жеңүүчүлөрү деп 6 номинациянын ичинен 3 прозадан биз 3 авторду жеңүүчү деп таптык. Мусаков Сатыбалиев агайдын Сыр дүйнө деген китеби, экинчиси бул Осмонов Жолдош агайдын Канышан уyu деген, үчүнчү бул дагы Бектемир Багышкулов агайдын Көз өрмөм деген прозалар боюнча жыйнагы. Ушул проза жаатында жеңүүчү деп табылып атат. Ал эми поэзиядан биздин калыстар тобу поэзия боюнча көптөгөн авторлор поэзия боюнча мындай көп эле сынактар уюштурулуп жатат башка мекемелерде дагы деп. Анан мында 2 акынга басым жасап 2 жеңүүчүнү бизден аныктап беришти. Анын бири ушу Дооров Абдилат агайдын Жийде бурак деген ырлар жыйнагы жана ушул Ашырбаев Тайыр агайдын ушул Балалуу Байчеке деген ушул ырлар жыйнагы жеңүүчү деп поэзия жаатында табылып атат. Ал эми мен жогоруда дагы бир номинацияны белгилеп кетпедимби? Маданият жана искусство адабияты боюнча деп. Бул номинациядан бизден Жолбунов Нурбек агайдын альбом каталогу Жан дүйнө менин ырдаганда деген альбом каталогун чыгарып бердик. Ушуну менен биз өткөн жылы 6 автордун китебин чыгарып бет ачарын өткөзүп бердик. Мына жогоруда айтып атасыз, жергиликтүү бийликтер менен иштешебиз деп. Бирок ошол чыгармачылардар өзү уяң болот, тартынчаак болот. Анан алар кимдерге кайрылышат? Ошол өкүл эле деп койдуңуз. Расмий айтсак болобу? Биз бул жерден эң башында мындай райондук мамлекеттик администрациянын социалдык бөлүмү бар. Мына ушул жергиликтүү калк менен түздөн-түз жакындан иштеше турган социалдык бөлүмдүн кызматкерлери бар. Биз ошолорго атайын кат жолдойбуз. Бизде ушундай конкурс жүрүп жатат. Биздин ушул конкурсубузга көмөктөшүңүздөрдү өтүнөбүз дегендей. Андан кийин ал социалдык бөлүмдүн кызматкерлери айыл өкмөтүндөгү кызматкерлерге жана китепканачыларга, маданият үйүнүн кызматкерлерине, ар бир айыл өкмөтүндө азыр дагы кичине интернеттин заманы деп атпайбызбы, жеңил болуп калды да. Ар бир айылда өзүнүн WhatsApp группасы бар дегенде жеңил болуп калды. Ошолорго эле таштап коюшса эле байланышат. Анан сөзсүз эле биздин мекемеге өтүнмө түздөн-түз биз кабыл албайбыз деп дагы бир эскертип айтып койгум келет. Өтүнмөлөрдү бул райондук мамлекеттик администрацияга алып берсеңиздер, алар бизге кайрылып, кандай мааниде толтуруш керек, эмнелерди жөнөтүш керек, баардыгын айтат. Ал эми биз өз кезегинде жана каттарды жөнөтөбүз деппи? Ошол каттарга биз жобону киргизебиз жана кандай тартипте болот, баардыгын ушул катка биз киргизип белгилеп айтып кетебиз да. Анан эгерде айрым авторлорго
суроосу бар болсо өзүнчө берет элек десе бизге да жүз кайрылса анан биз анын жол жобосун айтып кетебиз. Бизден ошол мекеменин телефону боюнча айтып кетким келет. 0312 54 06 54 номерине байланышса биз өзүбүз алып ошол суроолордо жооп беребиз. Жана мындан сырткары биздин расмий сайттарыбыз бар, электрондук почтабыз бар. Мына ошолорго да кайрылышса бизден баардык эле жана социалдык тармактарыбызда дагы биздин атайын баракчаларыбыз бар. Интеллектуалдык менчик мамлекеттик фонду деген, ошондой эле Кыргыз Республикасынын илим, жогорку билим берүү жана инновациялар министрлиги Сайтка кирсе эле таба алат. Баардыгы бар, бүт жобо бар, баардыгы жазылган. Ачык экен да. Ачык. Айтып коеюн дедим кошумчачы, жанагы айтылып өтүлдү го неме боюнчачы, кайсы жанрга өксүк жетишпейт жаштар калемгерлердин арасында депчи. Могу сатира жетишпейт экен, сатира жок да кийинки мезгилде. Анан балдар поэзиясы ушул өксүктөр бар да. Котормону да коşуп койсоң. Котормон айттым. Жогоруда айтылды. Эми бизге бөлүнгөн дагы убакыт соңуна жетип калды. Жогоруда биз айтып өткөн интеллектуалдык менчик мамлекеттик фондунун жалпы жамаатына ыраазычылык билдиребиз. Сиздер келип катышып бергениңиздер үчүн дагы рахмат айтам. Чыгармачылык ийгилик каалайбыз баарыңыздарга. Ушуну менен көрсөтүүбүздүн соңуна чыгабыз. Көрүшкөнчө аман бололу.